Жашоодо инсанга эң рахат тартуулаган, эң бактылуу мүнөттөр башка инсандар сизге ишенбөөчүлүк көрсөтүп, колуңан келбейт деген жумушту жүзөгө ашыруу же ошол нерсенин өтөөсүнө чыгуу болсо керек. 5 каналда Ак Чөнөбөк программасы. Ассаламу алейкум. Жалпыңыздарга кутман кеч. Түз эфирде кызмат көрсөтүп жаткан учурубуз алдыда студиябыздын мейманы болот. Жалпыңыздарга жагымдуу маанай, ошон менен бирге эле укмуштуудай бир музыканын ыргактарына бүгүн сиздердин ой кыялыңыздарды ошон менен бирге эле жан дүйнөңүздөргө жагымдуу ыргактар тартуулайбыз. Студиябыздын мейманы бар. Өзү жаш болсо дагы көптөгөн кароо сынактарга катышып, ошонун катарында Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайынын 4-курсунун студенти, Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына арналган Ырдын пири Рыспай аттуу студенттер арасындагы сынактын мыкты аткаруучусу наамынын ээси жаш рыспайчы Тилекмат Касияров студиябыздын мейманы. Ассаламу алейкум, кутман кечиңиз менен. Алейкум ассалам, саламатсызбы? Кутман кеч, кушак болсун. Кош келиптирсиз. Алгач ушул сизди баягы жаш рыспайчы деп тааныштырганда бир жоопкерчиликтүү, ошону менен бирге эле чыгармачылыкка баш оту менен киришкен инсан элестеттим да менчи. Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларына ошону менен бирге эле сиздин ушул чыгармачылык жолдо ушу улуу инсандардын ырларына даап кирүүңүзгө сизде кандай эрктүүлүк, ошону менен бирге эле кимдерден сабак алдыңыз, кандай башталды ушул жол негизи эле? Жакшы сөз болду. Бул аккордеонду колума кармаганыма аз гана убакыт болду. Тагыраак ошо бир 4-5 жылдын тегереги. Ага чейин бирөө айткандай абада ойноп жүрдүм десем болот. Мындай жүрөгүмдө кандайдыр бир ушул улуу муундун чыгармаларына болгон бир талап десем болобу, бир каалоо ушу кичинекей бала кезимден бери жашап келди. Анан мектепте окуп жүргөн кезде баягы кичинекей курагымда ушул аябай эргим келгенде, абдан ырдагым келгенде, жана мектепке көтөргөн сумкамды, баштыгымды алдыма асынып алып, ошону аккордеон деп элестетип, ырдап чоңойдум десем болот. Анан кийин ушул бала кезимден ушу Рыспай Абдыкадыровдун чыгармачылыгын аябай башкача көрөм, башкача ар бир эле аккордеончу, ар бир аккордеон кармаган талант десем болобу, бул кишинин чыгармачылыгына кайрылат болуш керек. Мен дагы кайрылам, бирок ошонун ичинен дагы өзгөчө өзүнө тартып турат да кайрыктар. Кайрылганыңыз бир тең, бирок ошол кайрылуунун арасында сиз кароо сынакта биринчи орунду алганыңыз бул өзүнчө бир сыймык. Азыр түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алып туруп, андан кийин майк улантабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Канал бекен? 5 канал түз эфирде Ак Чөнөбөк программасы, сизди угатабыз. Саламатсыздар. Бүгүнкү эртеңки келе жаткан майрамыңар менен мырзалар. Рахмат, расылык билдирели. Телевизорду карап отуруп, ошо студентимди көрдүм. Мен Айнаш эжекеси ошол Таштан Эрматов атындагы окуу жайда кыргыз таят сабагынан мугалимин. Анан студентимди көрүп абдан кубанычта болдум. Тилекмат. Эжеңиз эркелеңиз. Эфирден көргөнүм абдан кубанычтамын. Чоң рахмат. Биздин Тилекмат абдан таланттуу жигит. Келечегиң кең болсун. Чоң рахмат эже. Дайыма ошо оолой берчин, үнүң созолоно берчин. Чоң рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ошо менен бирге мына 5 канал жамаатыңарга дагы мырзалар, келе жаткан майрамыңар кут болсун. Чоң рахмат. Чоң Ошо рахмат. биз абдан сыймыктанып, дайыма ушундай студенттерибиз, таланттуу студенттерибиз менен дайыма сыймыктанып келебиз. Чоң рахмат. Тилекмат, өмүрүң узун болсун. Бар болуңуз. Бар бол алтыным. Бар болуңуз, айтканыңыз келсин эже, алтыным. Чоң рахмат. Расылык билдирели. Бай айтылат эмеспи? Мугалими күндөй тийсе жаркырап, окуучусу гүл сыяктуу ачылат депчи. Эми эжейдин атын Айнаш эже. Айнаш эже. Сизде эжейлерден сабак алгандан кийин Тилекматтардан кантип элдин алдына чыгып урдабай калсын эми. Сиздеги кишилерден билим алып аткандан кийин сөзсүз түрдө ишенимди актайт да жигит болгондон кийин, туурабы? Туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз байланышка чыгуу үчүн 592070 шаарыбыздын коду 312 жана WhatsAppка 0995 23 81 номурларына SMS билдирүү калтырыңыз. Тилекмат, келиңиз бир ырдайлы, андан кийин майк уланталы. Жакшы болот. Анда сөзүн башында ушу Рыспай атабыздын жөнүндө сөз кылып калдык. Бирим Кулалыбаевдин сөзүнө жазылган Рыспай Абдыкадыровдун Сагындым туулган жер сени деген чыгармасын аткарып берейин. Кабыл алыңыздар.
Bayım tartıp alıstan, unutup bardık nerzeni, saror boluvansızda, sağındım tuğan jer seni. Saror boluvansızda, sağındım tuğan jer seni. Kanatım bolsun azır men, kalkıldap uçup jetsem de, kaldaygan sarı talağa, karlı kaç bolup jetsem de, kaldaygan sarı talağa, karlı kaç bolup jetsem de. Uqtasam kiret düşüme, argımak çapkan talalar, tıyılbay takır kusalıp, tınçıbay koy dey sanalar, tıyılbay takır kusalıp, tınçıbay koy dey sanalar, sağındım tuğan jer seni. Мына ушундай бале кол чабабыз ачылып жүрелі. Бекмат төмөндө мая көзді улайлы. Айтпадыңызбы ушул мектепте китеп баштыкты ушул кыялданып жер кыякта аккордеон деп тарт ойнойт элем депчи. Ошол кыялдардын максаттарын ишке ашуусуна сиздин жол көрсөтүүчүңүз, багыт берүүчүңүз кимдер? Жакшы суроо болду. Ушул мектепте алгачкы мугалим дейт эмеспи баягы. Эми ар бир баланын өзүнүн бир багыты болот. Биздики ошол чыгармачылыкка багыт болгон соң, ошо мектепте окуткан Байсалова Гүлнар деген эжейим бар. Комуз сабагынын мыкты чебер комузчу эжейим. Ошол эжем дагы көп түрткү болгон десем болот. Ушу чыгармачылык жолго кадам таштап, ушул музыканы тандап калышыма. Андан кийин дагы негизинен ата-энем, бир туугандарым, негизи эле мени тааныгандардын баары ушул жолду тандашымды, ушул окуу жайга музыкалык багытты окушумду талап кылышты, каалашты. Анан өзүм да каалоо болду. Андан кийин ушу Каракол шаарында Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайга тапшырдым. Андан кийин ал жакта ошо бир курс окуп, анан Борбор калабызга Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык коллежине которулуп келдим. Анан бул жакта ошо быйыл бүтүп атабыз, Кудай буйрса. Анан бул жактан ушул чыгармачылыкта ушул Рыспай Абдыкадыровдун ырларына дагы аралашып кетүүмө ошо Түмөнбай Колдошов агайым себепкер болгон десем болот. Себеп дегенде ошо 2021-жылы 80 жылдык
ырдын пири Рыспай аталышындагы студенттер арасында сынак уюштуруп, анан ошол конкурстан кийин ушу Периштем деген чыгармасынан баштагам. Эң биринчи ошол кайрылганым. Анан Периштемден кийин анан уланып, кызыгып ырдап жүрөбүз десем болот. Кароосунакта кайсы чыгарманы аткардыңыз эле? Периштемди ырдагам. Периштемди. Сизден башка канча студент катышты? Бизден Ал жердин шарттары кандай болду дегендей? Шарттары аккордеон, музыкалык аспаптарда андан сырткары эстрадалык багытта ырдашты, хорго чейин ырдашты, квартет. Анан ошо биз аккордеон менен аткаргандыбыз дагы бааланды. Себеп дегенде Рыспай Абдыкадыров өзү аккордеон менен чебер огондор жаратып ырдаган соң, анан аккордеон менен ырдагандар да бааланды. Ал жакта ошо Эркай Бактыбек кызы деген досубуз, ал да ошо экинчи орунду багындырды. Биринчи орунду Омор Нургазы уулу деген. Анан мен болсо ошо мыкты аткаруучу наамына татыгам. Ал ошол конкурс көп баягы бир багыт берди десем болот. Көптөгөн жакшы иштердин, ийгиликтүү иштердин ачылуусуна себепчи болду, Ал үчүн Төмөнбай агайга дагы ыраазычылыгымды билдирем. Жакшы, алдыда Төмөнбай колдошуп агабыздагы чыгармачылыгына кайрылабыз. Ал инсандын да ырларынан сөз түрдө көрөрмандарга тартуулайбыз. WhatsAppка келишкен көрөрмандардан SMS билдирүүлөр бар. Талантың ташкындай берсин, Тилекмат азаматсың, биз сен менен сыймыктанабыз. Кадимелер Рыспайда ырдайсың, Бали Аскароваң деп акыркы сандары 554 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кутмандуу кечиңер менен, саламатсыңарбы? Үнүңө береке, аябай сонун ырдайт экенсиң, чыгармачылыгыңа ийгилик. Кайсы жердин кулуну болосуң? Канча жаштасың? Апаң жөнүндө айтып өтсөң, апаң чыгармачыл инсанбы? Мүмкүн болсо, энелерге арналган чыгармалардан дагы аткарып берүүңөрдү сураган Тилек. Биз Алай районуна караштуу Сары Таш айылынан байланыш жатабыз. Чоң рахмат, эфириңер тунук болсун, ишиңерге ийгилик каалайбыз деп акыркы сандары 369 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыңарбы? 5 каналдын жалпы жамааты, мен Тилекмат Авамдын иниси болом. Ишиңизге ийгилик, ар дайым жакшыларды ырдап жүрө бериңиз деп Марсель 249 менен аяктаган абонент өзүнүн билдирүүсүн калтырган. Саламатсыңарбы? 5 каналдын жалпы жамааты, келе жаткан майрамыңар менен куттуктайбыз. Чоң рахмат, Тилекмат балам, өнөрүң өркүндөй берсин, окууларыңа ийгилик. Мен Тилекматтын апасы деп акыркы сандары 868 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Чоң рахмат сизге. Ушундай уулду тарбиялап, чыгармачылыкка баягы шыгын багытын туура көрсөткөнүңүздөр үчүн алгач сиздерге ыраазычылык айтыш керек. Анткени баланын кайсы жакка шыктуу, эмнеге жөндөндүү экенин бул ата-энеден башка эч ким билбейт да. Ошол кишилер багыт көрсөтө турган болсо, сөзсүз түрдө бала келечекте коомдо өзүнүн ордун табат деген дагы сөздөр айтылат. Ошон үчүн ар бир ата-эне бул баласынын өнөрүн, шыгын эртерээк байкап, ошол нерсеге көмөкчү боло турган болсо, ар бир инсан чыгармачыл болуп жаралары жараткан Алла Таала ошону жаратат деп айтылат. Тилекмат, апаңыз жөнүндө сиздин жердигиңиз тууралуу сурап атат көрөрмандар. Апаңыз чыгармачыл инсанбы деген да суроо болуп атат. Бул эми сиздин ушундай өнөрлүү, ошону менен бирге эле ырларга ушунчалык баш отуңуз менен даап киргениңизден дагы жаралып атса керек көрөрмандарда суроо. Биринчи суроо боюнча ушу бизге ийгилик каалап жаткандарын агаларыбызга, досторубузга баардыгына ыраазычылык билдирем. Өзүм болсо Ысык Көл областынын Ак Суу районунда Маман деген айылынын кулуну болом. Апам үйдө ата-энем экөө тең ырдашат, бирок музыкалык билими болбосо дагы баягы өздөрү ырдашат. Атам Төрөбек музыкалык гитара аспабында ойнойт. Ошо баягы тең туштары, жакын санаалаштары, папамдын, атамдын ошо жаш кезин, мендей кезин айтканда айтып калышат. Ошо ал дагы кез-кезде баягы жиймелеп жакшы ырларды жазып, анан ырдап, ошо бир позитивдүү ушундай ырчы болгон экен да жаш кезинде. Анан кийин дагы гитара менен ырдап бизге жакшы нерселерди көрсөтүп, атам тараптан ушундай, апам тараптан болсо тайкелерим Ысык Көлдүн Күнгөй Кароолдуу айылынан болушат. Тайкелерим дээрлик
90% жакшы ырчылар десем болот. Тубаса таланттар. Балды. Эң жакшы татыктуу жооп болду. Урматтуу эле көрүүчүм, кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин эфирден кайрадан жагымдуу маанайда жолугабыз. Инсандагы эң жакшы сапат, эң жакшы мүнөз бул жөнөкөйлүк деп айтылат. Негизи жашоодо ийгиликтүү, ошону менен бирге эле мындай көпчүлүк адамдарга пайдасын тийгизип, көп адамдарга жардам берген инсандардын турмуш жолун карай турган болсоң, ал инсандардын көпчүлүгү кичпейил, сабырдуу, жөнөкөй инсандар болушат экен. Ошондо жөнөкөй инсандардын катарында сиз да болуңуз деп айтат элем. Урматтуу эле көрүүчүм, 5-каналдагы чөнөк программасын көрүп жатасыз. Студиябыздын мейманы Тилекмат Касияров. Сурооңуз болсо, каалоо тилегиңиз болсо жаңыртыңыз төмөндө турган телефон номурларга. Шаардык номер 592070 312 коду менен, ал эми WhatsAppка 0995 23 20 81 SMS билдирүү калтырсаңыз болот WhatsAppка. Тилекмат, анан бул сиздин чыгармачылыктагы азыр мындай тепкичтер тээп келатасыз да. Анан окуу жайда же болбосо ушул кароо сынактарга дайынданганда сизге кимдер көмөкчү болот? Кимдерден кеп кеңеш сурап, кимдерден акыл сурайсыз? Жакшы суроо болду. Баягы адамда жол көрсөтүп туручу ага ини же болбосо бул чыгармачылыкта биринчи кезекте ушу устат шакирт же болбосо ага инилик бул аябай ордуу чоң нерсе деп айта алам. Себеп дегенде адам бардыгын билип жара албайт. Ошол сөзсүз түрдө андан күчтүүлөрдөн, андан улуулардан угуп, таалим тарбия алып, ар кимден баягы күчтүүлөрдөн угуп, анан ошонун негизинде өзүң дагы аракет кылып анан чыгарасың да. Мен ушу айта кетет элем, ушу Түмөнбай Колдошов агайыбыз көп жерден, мисалы, ошол эле алып баруучулук жактан болобу, ошол эле эл менен иштешүү, мен негизи ушу кечелерди уюштуруу иштерине да аябай өзүм жакшы көрөм. Анан ушул уюштуруу иштерин, сахна маданиятын, сахна адебин сүйлөө, адабиятын же болбосо маданиятын ушу үйрөтүп, жол көрсөтүп жүргөн Түмөнбай Колдошов агайыбыз, филолог илимдеринин кандидаты, доцент агайыбыз. Андан соң ушул аккордеондо ойнодо дагы кандай кооздуктар, чеберчиликтер, баягы шөкөттөр деп коебуз, кооздуктарды Эркин Амангелдиев деген көлдүк агам бар. Бир туугандай болгон ошол агам менен чогуу иштешип, чогуу отуруп алып, бир нерселерди байкап, караштырып, анан ошо элге тартуулаганга аракет кылып жүрөм аккордеондо. Ошондой. Жакшы. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кечиңиз менен түз байланыштабыз. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен урматтуу көрөрманым. Эгер байланышта болсоңуз, үнүңүздү төмүрөөк чыгарып, сурооңуз, жылуу пикириңиз болсо узата берсеңиз болот. Байланыштасызбы? Саламатсызбы? Алыстан сүйлөп атасызбы? Телефонго жакыныраак келиңиз. İyi de hoş geldiniz. Salamatсызбы? Hoş geldiniz. Бай қалды ғой? Байланыштабыз. Biz sizди угатабыз. Келиңиз. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Хош келиптирсиз. Түз байланыштабыз. Мен азыркы бул жигитке калоо тилегим айтайын дедим эле. Эң жакшы болот, угатабыз сизди. Алло. Урматтуу көрөрман, байланыштабыз, сизди угатабыз. Мен бул жигитке калоо тилегим өнөрү өркүндөй берсин. Ошо келечекте, алдыда келечекте тилеги алды өркүндөй берсин. Ошо. Чоң рахмат. Кыргызым жакшы бир чыгандары болуп, кыргыздын бир жакшы ыршы жигиттери болсун деп тилемекмин. Чоң рахмат. Ошо бир жакшы бир тыртап койсок, мен Токмоктон чалып атам. Чоң рахмат. Атым Айгүл.
Токмокко бизден салам. Чоң рахмат, ырайчылык билдирели. Эфирди эч жакка которбой биз менен бирге болуңуз. Алдыңкы мүнөттөрдө сөзсүздөрдө жагымдуу чыгармаларды сиздер үчүн тартуулайбыз. Тилек батана келиңиз. Мына жылуу пикирден кийин, жакшы сөздөн кийин жалпы көрөрмандардын урматына деп чыгарма аткаралы. Жакшы болот. Рыспай атабыздын ырларынан дагы бирди аткарып берейин. Ошо көлдүн чоң өрүктүү айылынын кулуну Жакшылык Алымов деген акын атабыз бар болгон. Ошол акын атабыздын көп ырларына Рыспай Абдыкадыров оон жазган. Ошолордун эң белгилүүлөрүнүн бири Түгөйүм деген чыгармасын аткарып берейин. Жакшы болот. Окшошуп турсам сага гүлүңүм, азыктанат көпкө жүрөгүм, шаңкылдаган шайыр күлкүңдө ырахаттуу өмүр сүрөмүн, шаңкылдаган шайыр күлкүңдө ырахаттуу өмүр сүрөмүн. Жүрөк бетин чексиз сыяла, неге болдуң мынча кыяна? Билбей жүрөм сырдын түйүнүн, же чыкпайбы жаным тыяна? Билбей жүрөм сырдын түйүнүн, же чыкпайбы жаным тыяна? Бале, расыл билдирели. Ушул Эркин Амангалиев менен кеңешип, ал инсандагы ушул чыгармачылыкта мага арка жөрөк болот деп айтпадыңызбы? Эркин Амангалиев дагы өзү рыспайчы. Көптөгөн ушул кароо сынактарда ушул баш байгени биринчи орунду алып жүргөн жигит. Азыр дал ушул Эркин менен болгон экөөңүздөр мамилеңиздер чыгармачылыктагы эр шаркактар тууралуу кеп кылабыз. Ага чейин түзүү байланыш көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Өзі да көлдік екен. Да көлдік балалар эле, ал балада темір кимеле атты. Ал балада чоңоюп кетти окшойт, біз укпай калдык жакшы. Эркин Амангелдиевди айтып атасызбы? Эркин Амангелдиев. Мен балдарым, инилерим, балдарым булар. Жакшы жашат экен, аябай. Өдөрүң өркүндөй берсин балам. Биз аябай кубанычтабыз көрүп алып. Чоң рахмат. Ушундай толкунданып атабыз. Ушундай инилерим, балдарым ушундай өнөрлөр өркүндөй берсин. Аябай өзү да жакшынакай түз сүйлөгөн жакшынакай бала экен. Ачык айрым. Чоң рахмат. Абдыкадыровдун ырларын аябай жакшы аткарып атат. Ишинде ийгилик каалайм. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Расыл билдирели, урматтуу көрөрман, биздин эфирибиз сизге жагып жаткан болсо, анда биз аябай кубанычтабыз. Бизде дүйшөмбү, шаршемби күндөрү түз эфирде кечки саат 21:30-дан 25:00 чейин аралыкта көрө аласыз. Ал эми ушул эфирди жума күнү кайрадан кайталоосун көргөнгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эркин Амангелдиев дагы көрөрманыбыз дагы айтып калды. Эркин Амангелдиев менен ушул чыгармачылыкта көбүрөөк эмнелер жөнүндө сүйлөшөсүздөр, мисалы үчүн? Сиз эмнелер сурайсыз көбүрөөк? Эми сиз айткандай Эркин Амангелдиев өзү бала кезинен ырыспайчы. Эркин Амангелдиев деп аты элге таанылгандан бери эле ошол Рыспай Абдыкадыровдун анын ичинен ырларынын ичинен ошо сейрек аткарылган ырларын аткарып
керек болсо былтыр 80 жылдыкта Кайыкта деген чыгармасын аткарып чыкты. Аны Рыспай Абдыкадыров нотага түшүргөн экен, бирок эч кандай бир ырдалган эмес. Ошол чыгарманы нотада жазылган бойдон иштеп аткарып, сейрек аткарган ырларын ырдап жүрөт. Анан биз экөөбүз сүйлөшкөндө ошо эки сөзүбүздүн бири эле ошо чыгармачылыктагы ошол Рыспай Абдыкадыровдун эми кайсы вариацияны үйрөнүп келдиң, кайсыл чыгармасын баштадың, кайсыны үйрөнүп атасың, кайсыны ырдап жүрөсүң, кайсыга суроо талап көп болуп атат, кайсыл чыгармасын баягы кандай таризде түшүнүп атасың, ушундай темада пикир алышабыз. Андан сырткары агалык дагы жакшы кеңештерин берип жүрөт. Биз эми ошо чыгармачылыкта көбүнчө ушу Рыспай атабыз жөнүндө кеп кылабыз. Андан сырткары ушу аккордеондо ойноо боюнча алда дагы жакшы жаңылыктар бар. Анан соңунда да айтып берем. Жакшы, түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кутманды кечиңиз менен. Мен 5-чи каналды постоянно көрөм. Силер эми эмгектенип ушул деген ар бир адамдын ушул ырдап аткан балдардын эмесин берип атасыздар. Бирок ошонун баарын топтоп туруп 5-чи канал деген филармонияда бир эме кылып концерт бербейсиздерби? Ушу ачып аткан ырчылардын атынан. Жакшы сунуш, эске алалы. Силерге ишиңерди ийгилик деген эме деген эмгек кетип атат. Силер ар бир адамдын ушул ырчылардын баарын деген артынан кубалап деген ырдагыла деген каналга келиле деген сөздөр болуп атат да, туурабы? Тилекматка канча жол чалдым айтып коюңузчу. 1 мүнөт кечикпей келдим. Тамаша. Уланта бериңиз оюңузду. Ошол мен өзүмдүн оюмду айтайын деген баарын топтоп туруп 5-чи канал эмгегиңер текке кетпей ошондо бир филармония концерт берсин, ушу балдардын баарын чакырып атканыңар эмгегиңер текке кетпесин. Жакшы сунуш. Чоң рахмат, эске алабыз, урматтуу көрөрман. Рахмат. Бар болуңуз. Ошондо менен бирге эле WhatsApp'тан келип түшкөн дагы билдирүүлөр бар. Кутманды кечиңиздер менен 5-чи канал ак чөнөмөк программасы ишиңиздерге ийгилик болсун. Тилекмат чыгармачылык ийгилик. Мүмкүн болсо Жолдошбек Мажановдун ырларынан дагы ырдап берчи, эгерде репертуарыңда болсо Алма гүлү деген чыгармасын Кадамжайдан чоң салам. Талантыңа тазим деп акыр сандары 716 менен аяктаган абонент өзүн билдирүүсүн калтырган. Кутмандуу кечиңиздер менен 5-чи канал ишиңиздерге ийгилик болсун. Мен Баткен районунун Бужум айынан жазып жатам. Эртеңки майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Тилекмат үнүңө береке, ушинтип ырдап кыргыз элине таанымал болуп жүрө бер. Жалпы коомчулукка жагымдуу ырлар тартуулай бер деп акыркы сандары 833 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Валейкум ассалам, кош келиптирсиз. Түз байланыштабыз. Мен Тилекматка кабыл тилек айтайын дедим эле. Угатабыз. Тилекматтын Зевже Солом, атым Чыңгыз Гөлдөн болом. Чыңгызга кош келиптирсиз. Тилекматты биринчи жолу өзүм аз көңүл буруп көрүп отурам деле. Бул ошо жөнөкөйлүгүнө аябай баа берем. Жаркылдаган сонун жигит, өнөрүң өсүп, ар дайым келечегиң кең болуп, кыргыз элибизге ташына кызматыңды кылып, илгерегине жараган жигиттерден болуп жүрүлдү. Анан силерге дагы жалпы жамаатыңарга 5-чи каналдын жалпы жамаатына ыраазычылык рахматымды айтам. Чоң рахмат. Бар болуңуз, сыңызга ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүм, дал ушундай ыргакта эфирдин сапарын алга карай улантабыз. Азыр бизде жарнамалык тыныгуу бар. Жалпы көрөрмандарга өзгөчө жагымдуу эмоция тартуулаган 5-чи каналда ак чөнөмөк программасы. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов. Ак чөнөмөктүн бүгүнкү мейманы ырчы, аткаруучу, жаш рыспайчы Тилекмат Касияров. Сурооңуз, жылуу пикириңиз болсо байланышка чыгыңыз. Урматтуу телекөрүүчүм, 592070 шаарыбыздын коду 312 жана WhatsAppка 0995 23 20 81 номуруна SMS билдирүү калтырганга сизге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анда Тилекмат келиңиз, көрөрмандардын оюн пикирин ыйлап, Жолдошбек Мажановдун чыгармаларына кайрылалы. Келиңиздер, анда сыртта кыш болсо дагы, бирок жүрөгүңүздөрдө ар дайым жаз болсун, ар дайым жай болсун, жылуу сезимдер болсун. Мына ошону ырастап, Жолдошбек Мамажанов агайыбыздын жазым келчи деген ырына тапкан да.
Kaydan жүріп саға қабылдым қар егінде барбы жалыным жан ергетіп жұмшақ гүлгөнүм жарығымын атқан таңымдым жан ергетіп жұмшақ гүлгөнүм жарығымы атқан таңымды бұлбұлсың бұл құштар бағында анда келіп қоншы шағыма құшағымдан орын берейін күттім еле гүлім сағына құшағымдан орын берейін күттім еле гүлім сағына қылғырасың неге мұншалық кірпігіңден сырды нұр тамып жаз күні болсаң жыпарыңды чач жадырасын жаным тынчалып жаз күні болсаң жыпарыңды чач жадырасын жаным тынчалып жадырасын жаным тынчалып же болбосо Жолдошбек агай өзү аткарып аткан болсо жадырасын жаным тынчалып Мали, кол чабабыз. Саналуу күндөрдөн кийин, саналуу убакыттардан кийин жалпы жаратылышка жаз мезгили келет. Ошону менен бирге эле эртең жалпы мырзалардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бир мырзалардын арасында тамашалуу күн бар эмеспи? Сөз бар эмеспи? 23-февралдан кийин эле көз ачып жумганча эле 8-март келип калат депчи. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламаттылык. Кош келиптирсиз, түз байланыштабыз. 5-канал Чөнбек программасы. Мен ырдап аткан жигитке 5-каналда ырдап аткан жигитке салам жолдоп, ийгилик каалайт элем. Чоң рахмат. Анан бир суроом бар эле. Алло. Угатабыз сизди. Сурооңузду калтырсаңыз болот. Ушу Ырыспай агабыздын жакшы ырларын жакшы айтып келген, анан ушу Ырыспайдын бир Ақталалық бір Талай Именқұлов деген байкеси бар ғой, ошону жөндө кандай ой бар экен? Ырыспай өлгөн жок экен деп бир убакта чыкты эле. Аны менен кандай байланыш бар болду экен? Кандай сый мамилеси жакшы экен? Талайга сизби? Рахмат. Талай Именқұлов. Рахмат. Бар болуңуз. Талай Иманкулов өзү байланыштык ошо да. Тамашалап. Талай эке мамилеңиз кандай? Талай эке менен чындап айтканда мындай мамилебиз деле жок, бирок Талай экени өтө сыйлайм. Себеп дегенде азыр биздин ушу заманыбызда эң көрүнүктүүлөрдүн бири деп айтсам болот Ырыспайчы ырчылардын. Себеп дегенде Талай эке ар бир кайрыктын, ар бир нота, ар бир нюанстарынан бери, ар бир козуктарынан бери Ырыспай Абдыкадыровдун дал өзүндөй ырдап жүргөн ырчылардын бири. Мен Талай экени өтө сыйлайм. Кудай буйрса, ал байке менен да таанышып, балким кийинки эфирлерде чогуу ырдайбыз деген жакшы тилек бар.
талабекеге сыйым өтө чоң. Жакшы, түз байланышта көрөрмөнүз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Түз байланыштабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Лекматқа кабыл тилек айтат элек да. Угатабыз. Лекмат биз Бекжан болобуз Чезден. Аха. Лекмат Алейкум. өр күнүң өсө берсин, келечегиң эң болсун дегендей. Чоң рахмат. Элге журтка кызмат кылып, ар дайым күлүп жайнап жүрөбүз. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Расылык билдирели. Бар болуңуз. WhatsAppка келип түшкөн SMS билдирүүлөрдү дарегине жеткизели. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Тилекмат, окууңа ийгилик, ден соолук каалайбыз. Сени менен сыймыктанабыз. Чоң эң жыкы абаң жеңең деп акыркы сандары 666 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, урматтуу 5 каналдын жалпы жамааты, ишиңиздерге ийгилик болсун. Тилекматка ден соолук каалайбыз. Өмүрү узун болсун, бактылуу болсун, ичине ийгилик, бар бол, бай бол. Жылуу булак айылынан чоң салам жолдойбуз. Чолпон бай абасынан деп акыркы сандары 052 менен аяктаган абонент өзүнүн жылуу пикирин калтырган. Саламатсыздарбы, Утман Кеч, 5 канал Тилекматка ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык бийиктиктерди багындыра бер. 5 канал сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушундай таланттуу инсандарды эфирге чакырып, эл менен байланыштырып жүрө бериңиздер деп акыркы сандары 412 менен аяктаган абонент пикирин калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келипсиз, түз байланыштабыз. Эме бул эмеге Тилекматка эме кабыл тилек айта алдыңыз, балчыдан чалып элек. Түз байланыштабыз, угатабыз сизди. Ошо эмеге кабыл тилек айтып коеюн деп чалгам, жакшырды айткан, балчыдан чалып атканбыз. Чоң рахмат. Силердин передачаңарды постоянно көрөбүз, апам аябай жакшы көрөт. Основной эмени алып барчу байкенин аябай носкиңизди деле карай берет да. Буну кийиптир деп. Баарыңарга ийгилик. Чоң рахмат, расылык билдирели. Ушинтип сиздерден келген жылуу сөз бизди дагы да иштөөгө, дагы да алга карап кадамдаштоого, ийгиликтерди багындырууга дем шык берет. Андыктан жалпыңыздарды биздин катарга чакырабыз. Тилекмат иним, алга биз көлдөн болобуз. Бир тууган эжекең Айжан менен чогуу иштейм. Сага чын ден соолук, узун өмүр, ийгилик каалайм. Атым анара өнөрүң өркүндөй берсин. Сени дагы да чоң сахналардан жана ошону менен бирге эле кыргыз элинин кадырлуу, сыймыктуу ырчыларынан болуусуңа биз тилектеш. Бизди акыркы сандары 202 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Абдан жөнөкөй, сулуу бала экенсиң. Үнү да кооз, тунук, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Жараткан жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. 5 канал ишиңерге ийгилик болсун, бар болгула деп акыркы сандары 864 менен аяктаган абонент пикирин калтырган. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Тилекматка ишине ийгилик, ушундай уулду төрөгөн апасына рахмат деп акыркы сандары 684 менен аяктаган абонент билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Биз Тилекматка кабыл тилек айта алдык эле, Маман айылынан. Тилекмат Маман айылынан Байым урусунун кулуну. Ошо телевидениядан көрүп, таланттарын көрүп, биз сыймыктанып атабыз. Чоң рахмат. Кундуз жеңеси. Рахмат сеңе, рахмат. Ден соолукта бол, өмүрүң узун болсун, талантың ташкындай берсин. Биз сени менен сыймыктанабыз, Тилекмат. Чоң рахмат, чоң рахмат. Бизге жылуу пикирин калтырып, түз байланышка чыгып, суроосун узатып, жана өзүнүн жакшы сөздөрүн ардаган жалпы көрөрмандарга ыраазычылык билдирели. Азыркы учурда бизди өлкөбүздүн 7 дубанынан жана Өзбекстандын, Тажикстандын Мургап районунан көрүп жаткан кыргыз боордошторубузга онлайн бизди алыскы Москва шаарынан, Чикагодон, Кореядан көрүп жаткан жалпы кыргыз боордошторго 5 каналдан кечки салам дейли. Азыр алдыда жардамалык түрмөккө чегинебиз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Утмандуу кечиңиз менен. Кабыл тилек айтайын дедим да. Угатабыз сизди. Алло. Сиздерге кабыл тилек билдирип коеюн. Жакшы болот, угатабыз сизди. Сиздер жакшысыздар, сиздин каналыңыздарды ар дайым көрөбүз. Кабыл тилек арнайы сиздерге
ийгиликте өтсүн, жана бар болуңуздар дүйнөдөгү жакшы өзүм өзгөлөрсүн атам да. Чоң рахмат. Кайсы жактан байланыштыңыз? Токтогул районунан. Атыңыз ким? Атыңыз ким? Атым Дамир. Мектепте канчанчы класста окуйсуз? 6. Мектепке күчүк алып барбай элесизби? Эдей? Мектепке күчүк алып барбай элесизби дейм? Жок. Болду анда Дамир мырза, сизге ыраазычылык билдирели. Окууңузга ийгилик болсун. Токтогулга салам бизден. Аха. Чоң рахмат. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Урматтуу 5 каналдын жалпы жамааты, силердин көрсөтүүнү такай көрөбүз. Ишиңерге ийгилик болсун, бар болгула. Мен силерди азыр Майлуу Суу шаарынан көрүп жатам. Тилекматка ден соолук каалаймын. Чындыгында бул жигит Рыспай акенин ырларын сон ырдайт экен. Сураныч дагы бир жолу ырдап койсунчу Майлуу Сууда эмгектенген таксисттердин атынан деп. Акыркы сандары азыр айтабыз. Акыркы сандары 506 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Жалпы бизди көрүп жаткан мекендештерге түз эфирден салам айтабыз. Айтып калбадыңызбы эфирдин башталышында сиздин ушу устатыңыз Түмөнбай Колдошев тууралуу дагы алдыда маек кылалы. Ага чейин бизде көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Түз байланыштабыз. Рахмат, бирге болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, чоң. Сизди угатабыз, урматтуу көрөрман. Оюңузду уланта берсеңиз болот. Сиздерге Токтогулдан байланышка чыгып аттык элек, атыбыз Мирзада. Байкеге каларыбыздын ден соолук. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирет. Урматтуу көрөрман, байланышка чыгаардан мурда өзүңүздү сыналган улагыраак кармап, бизди сыналган эмес, уюлдук телефондон уксаңыз, ортобуздагы байланыш эң жогорку деңгээлде өтөт. Түмөнбай Колдошевдун өзүн анан ырларын дагы өзүндө аткарасыз да. Мүмкүн болсо ушул Түмөнбай экенин сиздерге сабак берип жаткан учурдагы окуяларынанбы, же болбосо чыгармачылыкта айткан кеп кеңештериненби бир өзүндөй кылып туурабынан бир чыгармасына чегинсек кандай дейсиз? Өзүнүн стилинде аткарайм ба? Көрүп аткан көрөрмандар, Түмөнбай Колдошевдун экинчиси экен деп калсын. Рахмат. Түмөнбай Колдошев агайыбызга эфирден пайдаланып чоң дагы бир жолу ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Агай бизге көп жакшы нерселерди үйрөтүп келатат. Анан дайыма айтат, Тилекмат бул чыгармачылык деген бул оңой дүйнө эмес. Ошо менен бирге эле бул аябай жоопкерчиликтүү, эмгекти талап кылган нерсе. Сен ошон үчүн репертуар жагынан өзүңдү таптап, өзүңдү тарбиялап, үнүңдү тарбиялап, адамдарга болгон мамилеңди тарбиялап, ошондо гана сен өсөсүң, алдыга жыласың, ошондо эл сени сүйөт. Ошон үчүн элди сүй, чыгармачылыгыңды сүй, өнөрдү сүй, өнөрүңдү коргулба деп айтып келет. Түмөнбай эке сүйлөп аткандай эле угуп атам мен. Бериңиздер эмесе 2012 жылы жазылган бир оонум бар. Зайырбек Ажыматовдун сөзүнө жазылган кечигип кездешкеним же болбосо Бишкектен кездешкеним, кабыл алыңыз. Кечигип кездешкеним, көксөтүп дегдеткеним, кош тебечи, коштошкум келбейт менин. Кош тебечи, кош тебечи, коштошкум келбейт менин. Акшола чырагым-ай, асылба тумарым-ай, эрмегим элесиңден
мен айырма сурарым ай ермегим элесиңден айырма сурарым ай эми өзүнүн стилинде адашсам айтанадан атыңды кайталагам таштасаң жалгыздыкка мен кайда калам таштасаң жалгыздыкка мен кайда калам кечигип кездешкеним Бишкектен кездешкеним Тилекмат, алда боло турган максат пландарыңыз тууралуу кыскача кеп козгойлу, эфирдин максаты тарып баратат. Алдыда боло турган Эмне жаңылыктар бар? Жаңылыктар Кудай буйрса ушу келе жаткан айда март айын аяк ченинде деп пландап атабыз. Анан дагы так маалымат беребиз. Ошо алгачкы шоу кесүү концертибизди берели деген планда турабыз. Ушу төмөн баягы сунуштап бизде директор болуп иштеп турган убагында ошо эки бүтүрүүчүнүн майрамын бүтүрүү кечесин же болбосо баягы чыгармачылыкта алгачкы шоу кесүү кечесин биригип чогуу өткөздү эле. Анан быйыл дагы ошо көп мугалимдерибиздин колдоосу менен, сунушу менен, андан сырткары студенттердин сунушу менен ошо бир алгачкы шоу кесүү концертибизди ушу куттуу окуу жайыбыздан уюштурсак берсем деген планда азыр аракет кылып атабыз. Жакшы, ийгилик болсун. Кудай буйрса быйыл окууну жыйынтыктайды, аяктайт экенсиз. Алдыдагы талай чыгармаларды жалпы коомчулукка, кыргыз журтчулугуна жакшылар тартуулап, аттын кашкасындай таанымал ырчы болуңуз. Чоң рахмат. Бар болуңуз сизге. Урматтуу телекөрүүчүм, студиябыздын мейманы Тилекмат Касияров болду. Азыр бизде кыскача жарнамалык түрмөк бар.